Президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы, дүйнөлүк бийиктикке умтулган көөнө улуттук демдин өзөктүү жолу болушу керек. Муну Кыргызстан эли коомдук саясий, социалдык экономикалык, маданий руханий жактан өнүгүүсү катары карап ишке ашыруу учурдун талабы. Буга байланыштуу Чүй облусунун ар бир районунда семинарлар өткөрүлүүдө. Бул жолку кезек Ысык Ата районуна жетип, эл иш чарага мыкты даярдык көргөн. Улуттук оңгубузду айгинелеген маданиятыбыз көрсөтүлүп, улуттук колонөрчүлүк көргөзмөсү уюштурулуп, улуттук күүлөр жаңырып, келген конокторду шаан шөкөт менен тосуп алышты. Уңгу жолду ишке ашырууда руханий жана маданий баалуулуктарды жайылтуу, мамлекеттик органдар менен жергиликтүү калктын өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурушу зарыл. Андыктан райондогу мекеме жетекчилери, коомдук активисттер, журт аксакалдары чогулган бул иш чарада идеологиялык документтин багыты жана максаты баарына түшүнүктүү болушу шарт. Көп жолду бастык, көп эмелерди туурадык. Бирок уңгу жол өзүбүздүн кан жаныбызга сиңген, өзүбүздүн наркыбыз менен, өзүбүздүн күчүбүз менен ошол башка дүйнөлүк жетишкендиктерди четке какпастан аны сиңирип туруп, бирок өзүбүздүн уңгубуз менен кетсек, сөзсүз түрдө өсүү өнүгүү болот. А уңгу жол деген эмне? Эгерде мындай түшүндүргөндө, тиги тамырдан берки, тамырдан баштап мөмөсүнө чейинки байланыш. Агаламдашкан доордун агымында кийинки урпактар ата-баба мурасын сактап, улуттук баалуулуктарыбызды аздектеп, уңгубузду улап кетүүсү үчүн наркты билген улуулар ага кам көрүүсү милдет болуп турат. Бизде Ысык Ата районунда ушул уңгу жол боюнча иштер алып барылып атат. Бул жанагы мен айткандай ушул эле аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши, жана ак эжелик апалар ошо концерттик программасынын негизинде да ушул иш чара уңгу жол боюнча түшүндүрүү элге туура жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө ошол боюнча иш чаралар ар бир мектепте, бала бакчада жүрүп атат. Экинчи кварталда ушундай жыйын өткөн прокуратура биргелигинде. Бирок жана сиз айткандай бул таасир болуш үчүн биз дагы эле ушул иш чараны алып бара беришибиз керек да, токтоп коюшубуз керек, муну жайылтышыбыз керек. Улуттук уңгуну улаган кыргыз элинин салт санаасы, үрп адаттары, колонөрчүлүгү, улуттук тамак ашы, музыкасы, кийимдери, жалпы баалуулуктары жайылып, өздүк өзөгүбүзгө кайтуу зарылдыгы белгиленүүдө. Тил жөнүндө айтсак, азыр көбүнчө ушул кыргыз тилине көп маани бербей атабыз. Өспүрүм кийинки жаштардын баары ушул кыргызча тилден оологураак болуп бөлөк тилге. Да, бөлөк тилди да билиш керек, бирок эне тилибизди билишибиз керек. Эне тилди билбесек болбойт. Улуттук кийимдерибизди биз унутуп баратабыз. Улуттук кийимдерди унутуп биз башка бир улуттардын формасын кийип, ошону элге бир жайылткан формада сезилип атат да бизге. Мына бул жагынан кыргыздын өзүнүн улуттук кийимдери бар, мына бул да калып атат. Мындан тышкары дагы ушул Кыргызда дагы бир мен оюмду айтайын деген оюм бар. Мына ат коюу боюнча. Мына атты дагы биз бир туура эмес аттарды коюп атабыз. Бөлөк улуттардын атын аралаштырып атабыз. Бизде өзү кыргыздарда нукура кыргызча аттар бар. Биз келечекте эне катары биз ошол орто муун, кичүү муундарга эмне калтырышыбыз керек. Ошол аябай бизге азыр биздин жүк энелерге мына ушул жүк болуп атат да. Ушул программа аябай туура болду да мынакай азыркы учурда. Анткени орто муун, кичүү муундар биздин улуттук мынакей мурас, улуттук уңгу жолду чындыгында унуткарып бараткандай да. Биз энелер ошол улуттук уңгу жолду өзгөчө жана кыз балдарга калтырышыбыз керек. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолдун ийгиликтүү ишке ашышына ырааттуу мамиле маанилүү. Мындай иш чаралар мамлекеттик органдар менен калктын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө, улуттук баалуулуктарды сактап, жаш муунга өткөрүп берүү үчүн негиз түзөт. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Ысык Ата району.